Министрлер кабинетinin төрағасы Акылбек Жапаровдун жетекчилиги астында министрлер кабинетинин кезектеги отуруму болуп, жыйындын күн тартибинде 15 маселе каралды. Кеңешмеде негизинен буга чейин бекитилген ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча чечимдер кабыл алынды. Негизгилерине токтоло турган болсок, Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Канышкыя айыл аймагынын Сандалаш участогунун түндүк чыгышында жайгашкан жалпы аянты 19.396 гектар жерди өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери категориясынан запастагы жерлер категориясына которулду. Бул багытта Акылбек Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине жерди туура пайдаланууда дыкат иш алып барууну тапшырды. Министрлер кабинетинин дагы бир чечими менен Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды каттоо маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. Бул токтом жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча милдеттерди ишке ашырууну жакшыртуу максатын көздөйт. Чыйындын жүрүшүндө ошондой эле Майлы суу лампа заводу ачык акционердик коомунун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөгөн чечим кабыл алынды. Ага ылайык аталган коомдо ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча функциялар Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу финансы кредиттик фонддон, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин карамагына өткөрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыйындын соңунда кабинет мүчөлөрүнө буга чейин бекитилген ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбестен жаңы идеялар, жаңы чечимдер менен токтом долбоорлорун сунуштоого чакырды. Акылбек Жапаров ошондой эле жумуш сапары менен чет мамлекеттерге чыгып келгенден кийин отчеттуулук жогорку деңгээлде болушун баса белгиледи. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин кийинки отуруму 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгын чыгаруу жөнүндө болот жана анда мамлекеттик ведомстволордун аткарган ишмердүүлүгүн кароо боюнча дагы маанилүү маселелер коюлат. Келерки жумада Изибаев атындагы мамлекеттик циркте капиталдык реконструкциялоо иштери башталат. Имарат 1976 жылы курулган. Ошондон бери бир да жолу ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдиргендей, долбоорго ылайык цирктин имаратын оңдоого 5 ай убакыт талап кылынат. Ремонт иштери аяктаган соң жаңы технологиядагы циркте көрөсүздөр деп ишенебиз деп Туманбаев цирктин кызматкерлери келе жаткан жумада 3 айга эс алууга чыгаарын кошумчалады. Эске сала кетсек, президент өткөн аптада циркке күтүүсүз барып, жеринде имараттын абалы, жумушчулардын эмгек шарттары менен таанышкан. Мамлекет башчысы жамаат менен болгон маегинде циркте капиталдык реконструкциялоо долбоору иштелип чыкканын, керектүү акча каражаттары бөлүнүп, жакын арада оңдоо иштери башталаарын белгилеген. Ушул жылдын август айында биринчи жолу Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу трансплантация операциясы жасалат. Ал үчүн Түркия мамлекетинен 120 адис Бишкекке келди. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал маалымдаганда Исеметей мейманканасы ремонттолуп, шарт түзүлдү. Ал жерге түркиялык дарыгерлер жайгаштырылат. Бүгүн мамлекетибизде маанилүү окуянын башталышы болду. Жакшы билесиздер, арабызда бөйрөгүнүн, боорунан жана ички органдарынан жабыркагандар бар. Алар өтө чоң суммадагы каражаттарды сарптап, чет өлкөлөргө барып операция жасатып келишет. Каржылык мүмкүнчүлүгү жоктор тек гана өмүрү менен коштошуп, тагдыры аянычтуу аяктайт. Бул көйгөй президентибиз Садыр Жапаровду көп түйшөлтүп жүргөн. Жакында сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, мындан ары Кыргызстанда ички органдарды алмаштыруу, операция кылуу маселесин чечти, деди ал. Орунбеков кошумчалагандай, бөйрөк жана башка ички органдарды алмаштыруу Бишкек мамлекеттик кыргыз-түрк достук клиникасында жасалат. Тиешелүү заманбап лабораториялары даярдалууда. Мисалы, Белоруссияда бөйрөк алмаштыруунун чыгымы 65 000, Түркияда 25 000 долларга бааланса, Бишкекте болжолдуу чыгымы 7 000 доллардын тегерегинде болот. Муну Орто Азияда жана кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу эң арзан деп айтсак болот, деп кошумчалады ал. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысынын айтымында, келген адистер операция жасаган учурларда жергиликтүү дарыгерлерди үйрөтүшөт. Келечекте кыргызстандык медиктер боор, бөйрөк органдарын алмаштырууга адистик тажрыйба алышат. Ысык көлдө кара куурай операциясынын алкагында 40 тоннадан ашык жапайы кара куурай жок кылынды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Кара куурай операциясы баңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүгө багытталган. Иш-чара Ысык көл облустук милициясынын баңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан уюштурулуп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда жүргүзүлдү. Баңге өсүмдүгүн жок кылуу максатында 40 тоннадан ашык жапайы кара куурай, 20 гектардан ашык аянт кол жана механикалык жол менен чабылган.
Андан кийин ал жеринде өрттөлүп жок кылынган. Улуттук банк валюта рыногундагы абалды турукташтыруу үчүн интервенция жасады. Бул тууралуу Улуттук банктын сайтында айтылат. Күн мурун Улуттук банк валюта рыногуна 43 миллион 555 миң доллар бүтүмгө келишилген күндүк эсептөөлөр менен саткан. Муну менен Улуттук банк жыл башынан бери валюта рыногуна 10-чы рет интервенция менен чыгып жатат. Кыргызстанда жаңы үй-бүлө кодекси иштелип чыгат. Бүгүн кодексти иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун отуруму болуп өттү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдиргендей, жыйынга мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана эксперттер катышты. Жумушчу топ түшүндүргөндөй, үй-бүлө кодексин иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык топтун милдети заманбап талаптарга ылайыкталган үй-бүлөлүк мамилелерди укуктук жөнгө салуу системасын иштеп чыгуу болуп саналат. Жаңы документ бардык ратификацияланган эл аралык конвенцияларга жана макулдашууларга, үй-бүлөлүк укук жаатында Кыргызстан өзүнө алган бардык эл аралык милдеттемелерге ылайык келет. Ведомстводон кошумчалашкандай, жаңы үй-бүлө кодексин иштеп чыгуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы боюнча жасалууда. Шабан айы бардыгыбызга нурун чачсын. Аллахым көп Колунан көөрү төгүлгөн чебер 70 жаштагы Бүзейнеп апа көп жылдан бери килем токуу менен алектенет. Каарманыбыздын айтымында көз жугусун алган. Ошол эле учурда көп эмгекти талап кылган килемдерди дүйнөлүк рынокко онлайн платформа аркылуу сунуштоо пландары бар экендигин айтып, интернет аркылуу сатуу алда канча жеңил экендигин баса белгилейт. Мен быйылкы жылы примерно 5 килемди интернет аркылуу саттым. Мында кыйынчылыгы жок экен. Интернетке жарыялайсың. Андан кийин кардар чыккандан кийин алар кардарлар дагы жол каражатын өздөрү төлөшүп, анан кийин жанагындай жакшы баада алып кетишет экен. Мен ошого кызыгып атам эми. Албетте иштеген ишиңден кичине каражат таап, бала чакаңды баккан жакшы го. Анан келин кыздар дагы таштап миграция бизде аябай чоң. Ошо миграцияга кетип калбай, жакшы каражат таап, элибизди, жерибизди бай кылып, ошо өзүбүздө калып иштешсе экен деген үмүттө. Өзүмдүн Бүзейнеп эже кооперативим бар. Ошол аркылуу кыздарга калып бараткан жанагы улуттук колореттеги килемдерди калыбына келтирип, ошолорду кандай жасаш керегин үйрөтүүнүн максатында иштеп жатабыз. Биздин кылган ишибиздин мээнети өтө күчтүү, бирок ысбыт дегенде сатуу жагыбыз өтө кыйын. Анан жасоо жолубуз дагы кыйын. Ошонун үчүн биз дагы элчилеп интернет аркылуу чет мамлекетке сатып кичине жакшыраак пайда көрөлүк деген үмүтүбүз бар. Бишкекте айымдарга арналган интернет соода айымдар шеренеси аттуу иш-чара болуп, ага Кыргызстандын 7 дубанынан келген айымдар жана бүгүнкү күндө электрондук коммерция жаатында ийгиликтүү ишкерлер, эксперттер катышты. Диги конуш кыскача аты долбоорубуздун санариптештирүү аркылуу элет коомчулуктарга ачык айкын келечек куруу аттуу долбоору Европа биримдиги аркылуу каржыланат. Аткаруучу 2 уюм, Кыргызстандан лидер коомдук бирикме, ал эми эл аралык уюмдардан эстониялык эл аралык өнүгүү борбору. Биздин негизги максат бул деген элет коомчулукка санарип көндүмдөрдү үйрөтүү жана ошо санарип ажырымдарын кыскартуу. Негизи биздин долбоор 2,5 жыл бою өтүлдү. Аяктап баратат, 31 майда аяктайт. Бүгүн 3-чү чоң иш-чарабыз болуп атат. Бул интернет соода айымдар шеренеси. Бул айымдар шерененин жаңы форматы, жаңы идеясы деп аталсак болот. Себеп дегенде шерене биздин коомчулукка абдан да сиңген. Бул эмне жөнүндө, доход жөнүндө же расход жөнүндө бул суроо. Албетте биз ойлойбуз, идеянын доходу болсо да, идеяларга инвестиция болсо, окутууга инвестиция болсо, бул абдан жакшы биздин коомчулукка. Мисалы биздин өнөктөштөр Эстония мамлекети, алар улуттук идеология катары өмүр бою окуу деген уранды алган. Алар мисалы ишкердикти 5 жашынан баштап садиктин программасына киргизип, өмүр бою окушат экен. Мисалы пенсияга чыкканда деле пенсионерлерге атайы курстар бар. Албетте санарип көндүмдөр курстар, ошону да окутат экен. Вот ошол тажрыйбаны дагы биз бүгүн үйрөнөбүз деп ишенебиз. Бул иш-чарага өз бизнесин интернет аркылуу өнүктүрүүнү каалаган бүткүл кыргызстандык элеттик айымдары катышты. Ошондой эле аялдардын колунан жаралган өнүмдөрдү маркетплейстерде жана башка санарип ресурстарда сатуу жолдору, электрондук коммерция, башкача айтканда онлайн бизнес боюнча тажрыйбалуу адистер ой бөлүштү. Интернет соода дегенге аябай бүгүн дагы билим аласыздар.
балким өзүңүздөргө кызыгып жүргөн, бирок жооп ала албай аткан сонун суроолоруңуздарга жооп аласыздар. Технологиялар өнүгөт экен, ошолорду кызыгып, мына азыр бул жерде мен угуп калдым, эң улуу эжебиз 70 жашта экен. Абдан сүйүндүм, 70 жашта мен болдум, мен үйдөн отурушум керек дебей, ушул интернет соода деген эмне экен билем деп тетиги лейлектен бери келген, бул кыргыздын келечеги чоң экен деген сөз. Эстониядан атайын чакырылган кесипкөй ишкер айымдар электрондук коммерциянын артыкчылыктарын баса белгилеп, өз тажрыйбаларында ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүктөрүн айтып өтүштү. Мне очень радостно видеть. Бүгүнкү форумда ишкер айымдарды көрүп кубандым. Кризис бул чоң мүмкүнчүлүк. Пандемия онлайн бизнеске жол ачты. Эстония 3 миллион калкы бар чакан өлкө болсо да, онлайн платформасы бизнес мүмкүнчүлүктөрү өтө кенен деп айтмакчымын. Дегеле онлайн бизнес тоскоолдуксуз эркин. Себеби качан, кайда болсо бир жерге байланбастан, дүйнөнүн кайсы бурчу болбосун, бизнести башкарып, киреше таба бересиң. Кыргызстандык айымдардын дагы мүмкүнчүлүктөрү кенен. Элет жеринде болбосун ишкерчилигин аркалап киреше да таап кете алат. Тажрыйбалуу ишкер айымдар Wildberries, Amazon сыяктуу интернет дүкөндөрүнүн иштөө өзгөчөлүктөрү, аналитиканын маанилүүлүгү, санариптик маркетинг менен онлайн бизнестин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып беришти. Оказывается, Wildberries 18 жылдан бери существует. Мен эми билдим деп ойлогомун да, кеч калдым деп ойлогомун. Бирок мен кеч калган эмес экен. Ал жерде акча дагы көп, жана да клиент дагы көп экен да. Amazon боюнча эксперт Алтынай Мырзабекова Amazon Marketplace'нын өзгөчөлүктөрү тууралуу ой бөлүштү. Башка бир сайттардан ошол Amazon'до кирсе боло турган товарды биринчиден аналитика кылып, туура аналитика кылган соң, ошол товардын башка оптовиктерден же башка поставщиктерден арзаныраак табып, Amazon'го жөнөтүп, Amazon'догу баа менен кымбатыраак сатып, ортодо киреше табуу. Өтө көп категориядагы товарлар сатылат, өтө көп количестводагы товарлар сатылат. Ошол себептен именно мисалы мондай товар сатылат деп айтыш өтө туура эмес деп ойлойм. Себеби биз билбеген, биздин оюбузга келбеген товарлар дагы өтө көп сатылат. Дүйнөдөгү эң чоң маркетплейстердин бирөөсү. Мындай айткан биз билген бул Wildberries, Озондор, мындай айтканда Amazon'дун кадамы менен туурап өнүгүп келе жатат десек болот. Баягы бир үлгү бир маркетплейс. Минималдык салым менен Кытай аркылуу онлайн бизнести кантип баштоо керек деген теманын алкагында Лилия Ким тажрыйбасы менен бөлүштү. Это в основном 90% рынка заполняет товары из Китая. Баарыбыз билебиз, дүйнөлүк рыноктун 90%-ын Кытай товарлары ээлейт. Кытай товарларын алып сатып киреше табуу эң чоң мүмкүнчүлүк. Taobao 1688 Pinduoduo деген маркетплейстерди угуп жүрсөңүздөр керек. Ар бир адам тиркемелерди көчүрүп алып, товар тапшырык бере алат. Бүгүнкү күндө Кытай товарлары Дордой, Жунхай базарларындагы баалардан 2-3 эсе арзан, ал эми сапаты дагы жогору. Мына эң жөнөкөй алгоритм менен киреше таап аласыз. Мисалы, Instagram'дан бизнес баракчасын түзүп, ал баракчага Кытай маркетплейстериндеги товарлардын сүрөтүн жүктөп, жол киресин жана жеке пайдаңызды кошуп, баасын бычып жүктөйсүз. Тапшырык берген кардарлардын акчасына товарды Кытайдан аласыз. Ортодогу айырмасы сиздин жеке пайдаңыз болот. Мен электрондук коммерцияда акыркы 3 жылдан бери эмгектенем. Үйдө олтурган айымдарды окутуп келем. Ар бири финансылык көз карандысыздыкка жете алса, бул чоң ийгилик. Онлайн форматтагы ишкерликти өнүктүрүү менен келечекте элеттен чыккан ишкер айымдардын саны көбөйөрүнө ишеним артабыз дейт уюштуруучулар. Ошондуктан мен ойлойм, ушул таңкан